Менин атам Сатаров Жомарт Сатарович. Ата, бул сөздү айтканда канчалаган ыйык жана жылуу сезимдер пайда болот. Менин ушул деңгээлге жеткирген, тарбиялап чоңойткон атама абдан ыраазымын. Адам баласындагы атанын балага болгон ыйык сезимин маанисин жана баалуулугун мезгилдин өтүшү менен түшүнөт экенсин. Менин атам Сатаров Жомарт Сатарович менин алган тарбияма жана өсүп өнүгүшүмө кошкон салым аябай чоң. Ал мени ар бир таңдын атып, күндүн батканына кубанууга, убакытты баалоого, талыкпай эмгектенүүгө, жаратылышты коргоого, жашоонун маанисин түшүнүүгө үйрөттү. Ал дүйнөдөгү эң боорукер, мээримдүү, күчтүү, чечкиндүү, калыс, акылман, өз жардамын эч кимден аябаган, ар дайым туура акыл насаатын айткан, туура жол көрсөткөн эң кымбат адамым. Кичине кезимде тентектик кылсам, же бир нерсени туура эмес жасасам, урушпай, туура түшүндүрүп берчү. Ал менин ушул даража жетишим үчүн, жакшы адам болушум үчүн, билимдүү болушум үчүн болгон эмгегин, тажрыйбасын жумшады. Мен атамдын айткан сөздөрүн, акыл насааттарын ар дайым угам жана эч качан унутпайм. Математика бул илимдердин атасы. Менин атам бүт өмүрүн, жашоосун математика илимине арнаган кыргыз элинин патриоту деп билем. Сатаров Жомарт Сатарович, физика математикалык илимдердин доктору, профессор, менин атам болгонуна сыймыктанам. Илим ийне менен кудук казгандай дейт, бул өтө татаал жол. Буга чын жан дили менен берилип иштеп иштеш керек да. Жомарт Сатаровичтин жарыяланган эмгектеринин жыйынтыгы боюнча Рин системасында Хирштин индекси 3 түзсө, ал эми Скопус системасында Хирштин индекси 1 түзөт. Жомарт так өзгөчөлөнүп, значит, илим жактады, илимге берилди. Бул киши эч бир байлыкка, бийликке кызыккан жок, сыйлык наамдарга деле кызыккан жок. Ошол умтулган эле илим. Биз классташтары Жомарт менен сыймыктанабыз. Ушундай илимдин доктору, профессор досубуз бар деп дайыма сыймык менен айта алабыз. Илимдин максаты жаратылыш менен коомдун объективдүү закондорун таанып билүү, коомдук өндүрүштүн жана коомдук аң сезимдин практикалык талаптарын канааттандыруу. Ал эми математиканын бир тармагы болгон алгебра, бирдей типтеги арифметикалык маселелерди чыгаруунун жалпы методдорун изилдөөдөн жана коомдук практиканын муктаждыктарынан пайда болгон. Жомарт Сатарович өзүн толук пайдан алгебрага арнап койгон Кыргызстандагы жападан жалгыз алгебра эс катары өзүнүн бир келген өмүрүндө татаал жолду тандап алган. Негизги максаты элге жашоого пайда алып келе тургандай кылып иштеш керек. Ошол жеңил эмес. Учурда Жомарт Сатарович Ош технологиялык университетинде колдонмо математика кафедрасында эмгектенет. Лекциялык жана практикалык сабактарын илимий жактан негиздеби, жогорку деңгээлде өтүү менен өзү иштеген кафедранын, факультеттин жана университеттин коомдук иштерине активдүү катышып, жаш окутуучуларга кеп кеңештерин аябастан, өз ишин талыкпастан улантууда. Колдонмо математика кафедрасынын илимий усулдук семинарында новатордук мазмундагы көптөгөн баяндамаларды жасап берди. Оштунун илимий техникалык кеңешинин жана табигый техникалык факультеттин окумуштуу кеңешинин мүчөсү. Кафедранын өнүгүшүнө, түптөлүшүнө биздин профессор Жомарт Сатаровичтин кошкон салымы чоң деп айтсам жаңылышпайм. Жомарт Сатарович 1998-жылы 2003-жылдары кафедра башчы кызматында отурганда кафедранын профессордук окутуучу курамынын сапатына көп көңүл бургандыгын баарыбыз жакшы билебиз. Мындай Жомарт Сатаровичтин ийгиликтери менен бирдикте колдонмо математика кафедрасы Кыргыз Республикасынын жождордун рейтинги боюнча алдыңкы орунда турса, ал эми НАРдын рейтинги боюнча 1-чи орунду жеңип алган. Жомарт Сатаров 1949-жылдын 1-январында Ноокат районуна караштуу Көк Жар айылында жарык дүйнөгө келген. 1967-жылы Көк Жар орто мектебин ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун физика-математика факультетине тапшырган. 1971-жылы математика адистиги боюнча артыкчылык диплом менен аяктаган. Бала кезден эле баштаган ишин аягына чыгарган менен өзү агайды жашоосунда көзгө жөнөкөй көрүнгөн менен билгенге ополтодо эмгекти жаратууга алып келди. Бешиктеги баланын бек болорун ким болот дегенде бул жаш мезгилинде эле бул өтө чыйрак, өтө түкшүт, мындай тырышчаак белгилери билинген. Мен как инеси катарында чогуу
жүрүп мен көп нерселерин байкадым. Студент кезинде Лениндик стипендия менен окуган жана факультеттин мыкты бүтүрүүчүсү катары математикалык анализ кафедрасында окутуучу болуп ишке калтырылган. 1971-72 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1972-1980 жылдар аралыгында Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун алгебра жана геометрия кафедрасында окутуучу болуп эмгектенген. Агай өз өмүрүндө педагогикалык чыйырдуулап атасынын, агаларынын жолун жолдоду. Педагогдордун үй бүлөсүнөн чыккан. Айшенем жөн жумушчу болгон менен Айшатам педагог болгон. Жомарт ушул окуп жүргөнүбүздө математикадан өтө математикага берилген, анан алтын медаль менен бүткөн. Атасы да абабыз дагы мугалим болгон, анын агасы иниси дагы мугалим болгон, ушундай тарбияларды көрүп, ушул кесипти тандаганга ушулар дагы себепчи болду. 1980-82 жылдарда Жданов атындагы Ленинград университетинин математика механика факультетинде математикалык логика, алгебра жана стандарт теориясы адистиги боюнча аспирантуранын күндүзгү бөлүмүндө окуган. 1983 жылы Ленинград университетинде профессор Зенон Иванович Борюштин жетекчилиги астында «Определяющие соотношения в унитарных группах» деген темада кандидаттык диссертациясын, ал эми 1998 жылы «Образующие элементы и определяющие соотношения в линейных группах» деген темада докторлук диссертациясын Красноярск университетинде ийгиликтүү коргогон. Илимпоз катары Кыргыз өлкөсүндө гана эмес, алыскы жана коңшулаш чет өлкөлөрдө да чоң кадыр-баркка ээ болду. Жомарт Сатарович илимдин адамы болгону менен балдарынын арасынан илим жолуна түшкөнү жок. Ар кимиси өзүнүн турмушка болгон көз карашы көкүрөк каалоосу менен кетишти. Мындай илимдин артынан чыккандары, кууп чыккандары болгон жок, бирок ошого байланышкан иштерде жүрүшөт. Ушул медицинада болобу, башка тармактарда болобу. Атам жолун жолдойм дегем, бирок эми мен өзүм негизи курулуш иштери боюнча окуусун окуганга байланыштуу ушу тармакта көрөөк эмгектенип калдым да. Агай байбичеси Момина Сатарова менен эки уулу эки кызды тарбиялап өстүрүштү. Бардыгына жакшы тарбия берип, баарысын тең жогорку билимдүү кылышты. Уулу Султан Москва шаарында бизнес чөйрөсүндө эмгектенет. Кызы Чынарадагы жеке ишкер. Кызы Назира Ош областык социалдык фонддо эмгектенет. Уулу Батыр Россия Федерациясынын Химки шаарында врач-травматолог катары эмгек жолун ийгиликтүү улантып келе жатат. Жубайы узак жылдар бою Ош шаардык номер 1 стоматологиялык поликлиникасында башкы мейман эже кызматын аркалап келди. Учурда ардактуу эс алыды. Бул киши менен чогуу бардык кыйынчылыктарын бирге тарттым. Чогуу канча жакшылыктарын көрдүм. Эмгекти сүйгөн, кичипейил, өтө камкор. Өзүм деле мына Кудай кааласа ата болуп, атанын түйшүгүн, ата-эненин түйшүгүн тартып атабыз. Атаны качан ата өзүң ата болгондо түшүнөт экенсиң. Азыр ойлоп карасам, булар бизге өтө жакшы тарбия берген экен да. Өтө жакшы адам кылып чоңойткан экен. Атам жөнүндө өтө көп жакшы нерселерди айта алам. Канча жакшы нерсе айтсам деле аздык кылат атам жөнүндө. Атамды мен эң идеал киши катары билем. Эң идеалдуу ата деп билем. Улуу Кытай ойчулу Конфуцийдин эгер таанышмандык 10 бөлүктөн турса, анын 9-ун чукпастык деген учкул сөзү Жомарт агай жөнүндө айтылгандай туюлат. Агай сөздү орду менен айта билген, көрөөгө чыкыракы акниет адамдардын катарын толуктап, кандай учур, кандай жагдай болбосун туура багыт берип, негиздүү кеп кеңешин айта билген акылдуу жана дайыма урмат сыйга ээ. Жомарт Сатарович аксакалдык кадыр-баркы, улуулугу, акылмандуулугу менен жаштарга жакшы сөз айтып жол көрсөтүп келет. Балдарына татыктуу билим, тарбия берүү менен учурда байбичеси 2-12 неберенин сүйүктүү чоң ата, чоң энеси. Агай кадимки союздук саясаттын духунда чоңоюп, партиянын адамдарындай ар дайым таза, ак иштеп, моралдык жактан дагы эң бийик деңгээлдеги кадыр-барктын ээси. Ошондой эле шарият мыйзамынын алдында дагы эң үлгүлүү үй бүлө башчысы. Бул киши ушул союздун мезгилиндеги баягы партийный адамдардай чыныгы адамдык сапат ушу кишиде деп эсептейм. Анан азыркы мезгилде дагы ушундай шариаттын мыйзамындагы адам деп эсептейм да. Ааламга кеткен жол айылдан башталат. Тоо арасындагы кадимки жөнөгөй кыргыз айылынын кубаты, деми, күчү Жомарт Сатаровичтин жашоодо татыктуу инсан болуп калыптанышына чоң жардам берди. Өз алыста болсо дагы туулуп өскөн көк жар айыл ар дайым жүрөгүнүн бир бурчун ээлеп турат. Айылдагы ата конушуна барып балалык өткөн жерде ошол кездеги күнүмдүк жашоонун бири болгон кара жумушту дагы майын чыгара аткарып келет. Бул иш физикалык жумуш, жашоо, бакта, жер менен иштеш бизге
каныбызга сиңген. Биринчи жагы, экинчи жагы кыймыл адам баласы үчүн өтө керектүү нерсе. Көңүлдүү нерсе бакыт иштеш. Адамзат жер бетинде жашап турган учурда илим менен билим эч качан аягына чыкпай турган кубулуш. Илимдин жолу аябай татаал жол. Бул жолго түшкөн адам эч качан артка кайта албай турган бир белгисиздик бар. Жоомарт агай илимдеги көптөгөн татаалдыктарды басып өтүү менен чоң ийгиликтерди жарата алды жана биздин өлкөдө алгебра багытынын атасы катары тарыхта аты сакталып калды. Агай табиятынан жаралган деле илим үчүн жаралгандай таасир калтырат. Эгерде кайра төрөлүү мүмкүнчүлүгү болсо, кайра эле ушул жолго түшмөк. Ойлоймун, кайра төрөлсөм мындан да катуулап киришсем керек эле деп ойлойм да. Себеби бул мени илимдин өзү кызыктырат. Жашоодо кайгы кубаныч, жакшы жаман ар дайым эри шаркак болуп жүрөт эмеспи? Агайдын жашоосунда көңүл чөктүргөн жагымсыз окуялар орун албаган болсо да, агайдын көңүлүн түпкүрүндө сактап жүргөн бир өкүнүч жашайт. Бир гана жетишпеген нерсе бар. Чоң бийиктиктерди багынта албай калдым деп ойлойм да. Ушул 300-400 жыл турган проблемаларды чечип, ушул улутубуздун, кыргызыбыздын атын мындай дагында чыгара албай калдым деп ошого өкүнөм да. Чоң жетишкендиктер багынбай калды. Ал эмне болушу мүмкүн? Чоң илимий проблемалар, математикалык проблемалар, бар ошондой проблемалар. 300, 500, 1000 жыл тургандары бар. Адам өмүргө бир келет, жашоо мүмкүнчүлүгү бизге бир гана жолу берилет. Ошол жашоону күнбөгүдөй болуп, бирөөгө пайдабыз болбосо да, эч кимге зыяныбызды тийгизбей жашап өтүүгө өзүбүздүн адамдык абийирибиздин алдында милдеттүүбүз. Жоомарт Сатарович көпчүлүктөн айырмаланып, адамзаттын эң негизги жетишкендиги болгон илимге чоң салым кошуп, элге журтка пайдасы көп тийген асыл адамдардын катарын толуктайт. Дүйнөнү дүңгүрөтүп, ааламды жарган атагы болбосо да, ошол атакка тете эмгек кылып, ошол атакка тете жашоо образын түзө алды. Анткени агайды көрүп билген бардык адамдардын арасында өзгөчө кадыр бар күттү, өзүндөй жөнөкөй адамгерчилиги бийик уул кыздарды тарбиялады. Агайдын жолун жолдоочу илимге сапар алган шакирттерди чыгарды. Кыргыздын керегине жараган, келечекте Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган жаштарга билим берди. Бул кубулуштардын бардыгы агайдын бул жашоого жөн жеринен жаралбагандыгынан кабар берет. Университетinin ilmi коомчулугу бул конференцияда катышып отурган бардык жетекчилер, илимпоздор Жоомарт Сатарович тууралуу айтып элек бир топ сөздөрдү, тарыхый документтерди биздин коомчулукка, илимий коомчулукка бүгүн сунуштайт деп ойлойбуз. Мамина эжебиз менен биргеликте 2 уул, 2 кызды татыктуу тарбиялашып, уул кыздарда татыктуу ата-эненин татыктуу балдары болушту десем мен жаңылышпаймын. Сөзümün ayağında Жоомарт Сатаровичтің 70 жылдық бүгінгі мааракесінде ағайымызға бекем ден солып, дөөлөттүү карылык, илимий чыгармачылык каалайбыз. Ағай 70 жылдық мааракеңиз кут болсун. Анан эми биз университеттен дагы университетте окумуштуулар кеңешинин чечими менен ағайыбызга biz ошол университетте жакшы эмгек сиңирген университеттин түптөлүшүнө, өнүгүүсүнө чоң салым кошкон агай эжекелерди сыйлап жүрөбүз. Ушул агайыбызды дагы бүгүн ушул мааракеге байланыштуу ошондой Ош технологиялык университетинин эмгек сиңирген үчүн деген медаль менен сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Университеттин атынан, жалпы жамааттын атынан агайдын ушу 70 жылдык мааракесине арналган жакшы каалоолору бар. Мен аны окубай эле коеюн. Агай өзү убактысыз деп бир бекер отурганда окуп коер. Агайдын бүтүндөй аң сезимдүү жашоосу,
Ош мамлекеттик университети менен да тыгыз байланышкан. Ошол бозулган кезинде мектепти күмүш медал менен бүтүрүп, андан кийин азыркы Ош мамлекеттик университетинде, ал кезде Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда эң алдыңкы студент катарында окуп, мына лениндик стипендия менен окугандыгы, ошол жерде өзүнүн талантын, жөндөмүн, математика деген илим өтө татаал илим, баарыңыздар жакшы билесиздер, өзгөчө акылды жана сергектик талап кылган, кылдаттык талап кылган илим. Ошол математикага жөндөмдүүлүгүн, алгебрага жөндөмдүүлүгүн ошол жерде көрсөтүп, агай студент мезгилинде өзүн реализациялай алган деп айтууга болот. Андан кийинки өмүрү дагы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда билим алып, андан кийин аскердик кызматында. Анан агайдын 4 нерсеси менен баса белгилегим келет. Ар бир адам өзүнүн жашоо образы менен, өзүнүн жашоодогу ар бир курагында өзүнүн ийгиликтери менен өзү жөнүндө дайыма коомчулукка кабар берип, өзүнүн ким экендигин көрсөтүп келет экен да. Мына мектепти күмүш медал менен бүткөндүгү, университетте лениндик стипендия менен окугандыгы, жана ошол мына Санкт-Петербургда, мурдагы Ленинград шаарында эң абройлуу илимий мектептен, илимий мекемеден кандидаттык ишин жактагандыгы, ошол жерде аспирант катарында өз убагында илимий жыйынтыкташы, жана ошол Ленинграддагы математиктердин чөйрөсүнүн аралашуусу, ал жердеги таасирлер агайдын чоң илимпоз болуусуна өзүнүн бир дымагын берген, өзүнүн бир жан жигерин берген инсан экендигин көрсөтүп турат. Андан кийин докторлук диссертациясы дагы азыр өзүңүздөр билесиздер, Сибирь аймагында, Красноярский, Новосибирскийде ушул математика илими, өзгөчө так илимдер өтө өнүккөн илимий борборлору бар. Ошол жерден илимдик докторлук диссертациясын коргогондугу ушул 4-5 штрих агайдын ким экендигин, анын кандай илимпоз экендигин көрсөтүп турчу көрсөткүчтөр деп айтууга болот. Өрнөктүү өмүрүңүз кут болсун. Мындай юбилей ушул окуу жайда көп өтсүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биздин дагы жамааттын сизге өзгөчө куттуктоосу бар. Андан тышкары мына ушул сиздин эмгегиңизди эске алып, 1 айлык акча өлчөмүндө биздин сыйлыгыбыз бар. Аны биз азыркы шартта мына электронный эле сиздин капчыгыңызга салганбыз. Мындан ары ишиңизде ийгилик болсун. Андан тышкары биздин дагы ушул жерде жамаатыбыз келген. Себеби ушул сиздин илимий конференцияңызга биздин мына 15-тен ашык биздин дагы илимий кызматкерлер өздөрүнүн макаласын жазып, ушул өрнөктүү агайдын конференциясында биз макала чыгып калсын деген ниет менен келип отурат. Ишиңизге ийгилик болсун. Ал эми сизди дайыма ушундай алдыга сүрөп жүргөн жеңе менен көп жашашыңызга биз тилектешпиз. Майрамыңыз кут болсун. Агай бүгүнкү күндө да талыкпастан илимий методикалык иштерин өнүктүрүп, бүгүнкү күндө да агайдын жазган илимий макалалары жогоруда айтып өткөн дүйнөгө белгилүү сборниктерде жарыкка чыгып жатат. Мен ойлойм, агай мындан ары дагы көптөгөн илимий жактан, методикалык жактан көп эмгектерди жаратышына ишенемин. Агай биздин кафедранын кадырлуу устаты, сыймыгы, биз агай менен сыймыктанабыз. Ушундай агай менен бизде бир коллективде иштегенибизге өтө ыраазыбыз. Мындай агай кошумча айтып кетиш нерсе, Алла Таала сүйгөн жакшы сапаттардын бардыгы Жомарт Сатаровичта бар деп айтсам жарышпайм. Жөнөкөйлүгү, эмгекчилдиги, аз сөздүүлүгү, мындай адамдарды Алла Таала жакшы көрөт. Агай мындан бияка дагы жакшы ийгиликтерге жарата бериңиз, уул кыздардын урматын көрүңүз. 70 жаш кутман курагыңыз кут болсун. Илимдин доктору болуш үчүн, тем более союз мезгилинде Россия Федерациясында бул канчалаган эмгекти талап кылат. Канчалаган көздүн нуру кетти, канчалаган жаш энергияңыз кетти. Ошонун баардыгына чыдап, чоңойтуп өстүрүп, сизди ушул даражага жеткирген, сизди ушундай коомубуздагы эң таза, мен ушундай айтамын, инсан кылып жеткирген мен жеңеме чоң ыраазычылыкты билдиргим келет. Себеби вазир жакшы, хан жакшы деген сөздөр бекерден айтылбайт да. Ошон үчүн ака
70 жылдық марекеңіз, жеңем экөөңүздөр тең арып, тең қарып, балдарыңыздардың бақсысына бөлөнүп, мындан кейін только ошол мына коллективиңиз менен, элиңиз, журтуңуз менен, тууган урук менен ушундай жакшылык күндөрдө жүрө беришиңиздерге чын жүрөктөн тилектешмин. Марекеңиздер куттуу болсун. 70 жашты белине чыгып, өрнөктүү өмүрдүн таалайы тагдырдын ээси болуңуз. Илимпоздук, педагогдук ишмердигиңизге мындан да жогору бийликтерди багындырып, узак өмүр сүрүңүз. Сизди терең урматтап, Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Доормбек Маматалиевич. Ана коллективinin сөздерін угуп туруп, мен аябай разы болдум. Ушунчалык даражага жетипсиң, ушунчалык мактоолорго ээ болупсуң. Биз муну менен сенин жердештериң, агаларың сыймыктанабыз. Саңа узун өмүр, вакыт таалай, каерде жүрсөң алтын башың аман болсун. Тынчтыктын, аманчылыктын ээси болуп жүрүш саңа насип кылсын. Балдарың жакшылыктарын көргүн. Elge yurtqa kılıp kızmatımda Allah Taala'm sana tekeselenti versin. Vakti turmuş yaşta baldarına, tuğan uruğuna vardık seni mene sanalaşlarga olayım versin. Vakti turmuşta yaşagın, hiç kaçan karvağın, arvağın işinde katıp alıp bara vergin. Rahmat. Күмбелет күмін арманын тараза білет салмағында. Әрбір терек менсіне дөзін қарағайға теңсіне. Сіз қарағай емессіз. Ошол илимде, адамгерчиликте сіз чынарсыз. Қанша оқушыларды оқытып, қанша оқушын терді даярдап турабы. Ошондуктан мен дойда отырған коллегаларым, студенттер туура түшүнүшөт. Бираз көбүрөөк сүйлөп атам. Мен эми атайын ошол Бишкектен сиздин юбилейиңизге келдим. Мен өзүмдүн университетим барып құттықтап қойбозок, көрішіп қойбозок болбойт деп. Анан экинчиден мен дагы ошо илимде касиеттүү Ноокат жеринен баштагам. Каракойдо биринчи барганда эле ошо илимге академиядан өткөндө. Ошондуктан мына Көкжер деп атабыз, башка деп атабыз. Ошол мына жерде дагы туура айтты биздин ректорубуз туурабы? Ошол мектеп математиктердин жалаңыла мектеби болбостон математиктердин, жаш математик, келечек математиктердин академиясы болуп калды деп ойлойбуз биз. Кыргызстанда өтө маанилүү болгон, эң бир маанилүү болгон, айрыкча мына Кыргызстандын түштүк жагында жер титирөөлөрдү изилдөө өтө маанилүү деп ойлоймун. Эгерде ушул маселелерге кызыккан математиктер болобу, информатиктер болобу, информацион технологиялар болгон студенттер кааласаңыздар ошол багытка иштесеңиздер болот. Мына жакында 28 июнда 4-чү аспирант ушул боюнча коргоого кетип жатат. Мен ойлоймун ушул студенттердин арасында дагы ушул багытка далалаткан студенттер чыгат деп ойлоймун. Рахмат. Эми бардыгыңыздарга чоң рахмат. Мен кыска математикалык формулалар менен эмес, жөнөкөй тил менен гана сиздерге түшүндүрүп койдум. Рахмат. Убакыт мүмкүнчүлүк жетишсе дагы эле ушул изилдөө иштерин, башка педагогикалык иштерди, коомдук иштерди улантайын деген ниеттер бар. Ушул жерде окуу жайларынын жетекчиликтери чыгышты. Абдыкадыр Омарович, Каныбек Исахович, Зулуев агабыз. Булар ушул иш-чараны көтөрүшүп чыгышып иштеп аткан университетин. Бул татаал жумуш. Ушунда убактысын, күч аракетин аябастан ушул иштерди жасашты. Мен үй бүлөбүздүн атынан сиздерге абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Карызбыз деп эсептейбиз эле дагы. Башка дагы тиешеси бар кишилер келип атат, туугандар, мына жердештер, башка таныштар, сиздерге дагы абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Мунун уландылары бар, кетип калбастар, ушу толук катышып берсеңиздер деп суранабыз да.